Арыбаңыз кадырман теле көрүүчү, жаңы күндө, жаңы таңда мына ушундай регион телеканалынын таңкы регион көрсөтүүсү, бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Адегенде ар бир көрүүчү менен амандашып алалы, ар бир үйдө дайыма жылуулук, жарык нур болсун деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн өзгөчө конокторду чакырдык. Тагыраагы айтканда жол артып, алыстан келген конокторубуз бар. Кандай конок деп турган болсоңуздар, белгилүү Куудул Рахман Разыковдун 70 жылдык мааракесине арналган атайын Куудулдар сынагы 10-майда өткөрүлөт. Мына ушул сынакка катышуу үчүн келген конокторубузду сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Куудул пародист Элмурат Миталипов, ошондой эле ырчы Чынара Рысалиева бүгүн бизде конокто. Кутмантаңыздар менен. Кутмантаңыздар менен. Рахмат чакырганыңыздарга. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик, аябай сонун. Аман эсен келип алдык, жакшы буюрса. Фестивалга азыр айтып кеткендей, эртераак барып, эртераак растанып туралы деп келдик да, даярданып. Рахман Разыковдун 70 жылдыгына арналган ушул Куудулдардын фестивалына кантип даярданып келдиңиздер? Кандай номерлерди аткарасыздар? Буга чейин да катыштыңыздар беле? Буга чейин Ошто катышканбыз, анан 4 күн болгон. Мунусунда эң чоң финал Бишкекте. Жюрилер өздөрү эметет, анан чоң автоунаа коюлган. Гран-приге ошон үчүн экөөбүз даярданып, жакшы юмор даярдап келдик. Onu da көрөсүз бир сарганда. Экөөңүздөр чогуу чыгасыздар. Себеби бул шарт ушундай болду да, бүт Куудулдар жаңы программа менен. Ошто программа коюлбайт. 15 Куудул 15 жаңы программа менен келет. Жалпы 15 Куудул катышат сынакка, фестивалга. Ооба. Жакшы экен о. Оштого эле болгон баягы номерди биз кайра көрбөйт экенбиз, жаңы даярданып келипбиз. Ооба, бүт баары жаңы, Кудай буйрса. Ошто кандай номер аткардыңыздар эле? Ошто экөөбүздүн ойбоюна койбой мындай сыноо деген термеде ойнодук. Кыска мындай үй бүлөлүк. Сынап көрөм да муну. Бул мен жүрөгүм оорутат депчи. Охи деген сурай коет да, эмнеге оорутат? Мен доктор чакырайм дебейт да. Не болду атасыз дегенде эле мен кетет окшойм. Кошунама Абсаматке тийип ал дейм. Сен ал болбойт дейт. Нурбекке тийип ал дейм, ал болбойт дейм. Тыныр Курманалиевке тийип албайсыңбы дейм да. Тыныр эке мага жагат, жакшы киши. Деп айдаганда Lexus 570. Майли тийип алайын дейт да. Дегенде, кандай сен тийип аласың? Мен сени аз көргөзөм сага деп да кубалап ушундай кыскача бирдек ойнодук да, жакшы. Сиздердин номериңиздердин өзгөчөлүгү музыкалаштырылат окшойт. Анткени ырчы экен эжекебиз. Ооба, анан аркасында интермедиядан кийин ыргындайбыз, дуэт. Бул жолкусу андай эмес. Бул жолкусунда таза интермедия. Ырга успет этпедик. Канча убакыт даярдандыңыздар бул жаңы номериңиздерге? Азыркы номерге? 10-майда аткара турган жаңы номериңиздерге? Аз эле убакыт. Идеясы каяктан чыкты, кандай тематикада болот? Айтпайбыз. Сюрприз. 10-майда бар. 10-майда барса аз айтабыз. 10-майда ачыкка чыгат дегендей. Ага чейин бербей турабыз, а? Жакшы экен. Анан негизи Куудулдук өнөргө кантип келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Ким түрткү болду? Мен өзү атам Куудул. Кубанычбек Миталипов деген. Анан атам алып келген мени. Алып келип 2003 жылы Бейшайыр деген Куудулдар тобуна өзү жетелеп келип кошкон. Рахман агайыбыздын группасына. Ошонун жаш балдар менен достор менен аралашып жүрүп, ошондо аралашып, кызыгып, анан Куудул болом деп дагы эле жүрөм дегендей. Талантыңыз, өнөрүңүз бар экенин баамдаган окшойт да атаңыз. Өзүм мен магазинде иштейт элем. Соодагер болчу. Анан бир күн барып көрүп калыптыр да. Сага магазин жарашпайт экен деп ал дагы барып кошуп койгон да. Балки магазинде жөн иштебей келген баягы келген кишилерге, кардарларга күлдүрүп аларды. Ошондой байкап калган окшойт да, же аядуу билбейм. Атам поддержка берип, жардам берип, анан агай жол көрсөтүп, Кудайга шүгүр, мына келе атабыз. Анан Куудул болгон кандай экен анан? Сон. Оорчулугу? Оорчулугу баягындай. Анткени күлдүрүү кыйын да бирөөнү. Ооба. Оорчулугу мен көчөдө Куудул болбой албайм да. Мен только сахнадамын да.
кээде көчөдөн кармап алып күлдүрүп койчу дей берет го. Ошонусу Биз кудул көрсөк эле күлдүрүп койчу деп баштайбыз да. көчөдө андай эмес мен. Негизи кудулдун баласымын, таланттым. Ташкындап турат дебесиңби? Атасы айтып калат да, кичинекейинде эле Занесканын нарагынан чыгып деп ойноп, ырдап берчилең. Аткарып бербейсиңби деп айтып калат. Атам айтат. Сен де кичинекейиңде бар эле дейт. Атам эстеп, кээде күлүп, кыйламай калат. Сонун экен, эми Чынар айымдан сурайлы. Сиз кантип ырчылыкка келип калдыңыз? Кайсыл окуучу айтып өттүңүз? Мен ырчылыкка келип калган себебим, мен ушул ата деген мырдайт. Чоң атам, таланттуу киши болгон атам, абам, бизде бардыгы ырдайт, апаларым, апам ырдайт, эжелерим бардыгы ырдайт. Ошондон улам ушулардын таланты мага өттү. Мектеп. Ооба, мектепте окуп жүргөндө дагы ушул ага эжекелерим менин талантымды баалап, ушинтип дайым конкурстарга катыштырып, ырдатып, тарбиялап коюшту. Кайсыл окуу-жайдан билим алдыңыз? Бизде Жалал Абад шаарында Маданият техникум деген окуу-жай бар. Ошол жерде карабай бөлүм өткөн. Жакшы экен. Комузду кантип үйрөндүңүз? Анткени башында комуз үйрөнгөндө көпчүлүк айтып калышат да, колум тилинип кетчү, канаганга чейин барчу, кээ бир учурда ыйлачумун, ошентип көшөрүп отуруп анан комузду үйрөнгөм деп айтышат да. Сизде кандай болду? Өзүнө ылайык туу комуз жасатып берди атам. Мындай ушу колдоруң оорутпай турган. Анан атам дагы өзү ойнойт. Абам ойнойт, атам кармаганын эрежелерин үйрөттү. Жана Кубан агай мектепте агайына үйрөткөнүн айтсаң. Андан кийин мектепте үйрөттү агайым. Агай эжекелерим мектепке камап коет бир комнатага. Ырдайсың, сен тең деген конкурска барасың. Сабактан алып чыгып бир класска алып тема болбойт эле да. Ойнойсуң дейт эле. Ырдайт элек. Сабактан алып болсо дагы сизди бир бөлмөгө, класстык бөлмөгө алып койчу экен да. Даярдайсың деп. Элдин баарында сабак болот, бир гана менде сабак болбойт эле. Мен үчүн атайын бир класс ачык болчу, ошол жерде мен заң кылдап ырдайт болчумун ойноп. Канчалаган конкурстарга бардым ырдап, ушинтип агайым комузду ойной турган кылып тарбиялап койду. Мугалимдериңиз сизге ишенген экен да. Ооба. Шыпылдак чуукталат эле да, шыпылдап. Жана чууктан доош чыгат эле да, мындай кальдурду. Класстарда жаңырат го. Аны көргөндө эле майлагай дейт элең. Коркконуңуздан эле макулдечү экенсиз да. Бирок ошол эле учурда сизди тарбиялап аткан экен да көрсө. Бул кызда чымыны бар, тарбиялап туура жол көрсөтөйүн деп. Өзү да кызыгат. Мугалимдер баамчыл болот. Багыт берген ушул Кубан агайга чоң рахмат, эгер көрүп аткан болсоңуз. Сизге чоң рахмат Кубан агай. Негизи агай эжекелерим абдан жакшы. Сен де жөндөмүң күчтүү, сен ырдай турган кызсың, ырдашың керек. Кайсыл жерде конкурс болсо, ошол жерден мени калтырбайт эле. Ушу жаркылдатып формаларды таап, ошока жөнөйт элем го. Анан музыкалык чыгармаларды кантип тандайсыз? Кандай ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Ар кандай темада ырдайм. Сүй темасында улумундарга ылайык ырлардан ырдайм. Кичинекейимде Достон айтчу элем. Элдик ырларды ырдаймын. Азыр эми бир музыкалык чыгарма белек катарында теле көрүүчүлөргө тартуулап бербейсизби? Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Анда сен 15 жашта элең деген. Сонун. Эски ырлардан. Апакенин жаш кезинде ырдап берейин. Алчадай жүзүң мөлт эткен, апаңдан башка өтмөгөн. Ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жаштадың. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жаштадың.
ажарың жүрөк өртөгөн айталам катип сөз менен асманда айдай толукшуп анда сен 20 жашта элең анда сен 20 анда мен 20 анда сен 20 жашта элең Оппайлап чалдым канатка 30га келдик заматта асманда чолпон өчкөндөй жаштык кез калат каякта жаштык кез калат күлгөн кез калат жаш кезек калат каякта Biz alğa şaşabız Ulgayıp bara jatabız Aymunçuk süykün baldarga Azır biz ataң apabız Azır biz ata, azır biz apa Azır biz ataң apabız Hazır biz ata, hazır biz apa Hazır biz ataң apabız Bravo. Азаматсыз. Чебердин тилгисе колучу чертилет мукамдоушу деп бекерден айтылбаса керек. Мына ушундай комуздун коштоосунда урматтуу теле көрүүчүлөр, Чынар Арысалиева өзгөчө музыкалык чыгарманы сиздер үчүн арнап өттү. Эгерде бүгүнкү биздин конокторубузга каалоо тилегиңиз же болбосо сурооңуз бар болсо, экран астында номерлер жазылып турат. Мына ушул жакка сурооңузду же болбосо жөн гана көңүл көтөргөн каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Биз түз эфирде өз убагында кезегинде конокторго жеткирүүгө аракет кылабыз. Эми куудулдан сурайын. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз. Мен сахнада эле куудулмун. Жашоодо куудул боло албайм депчи. Анан эми ушул жерди сахна деп элестетип, азыр теле көрүүчүлөр жазып баштайт магачы. Качан интермедиа аткарып берет же качан бир номер аткарып берет, качан бизди күлдүрөт деп теле көрүүчүлөр биринин артынан бири жазып баштайт да, ошо жаза элегенде. Мен окуя, кыска окуя айтып берем, кызыктуу. Тынар Курбаналиева акем. Магазинге жөнөттү. Барча суусунду алып келе кой депчи, газеттин башында. Анан 500 сом акча берди. Мультик дейт да. Кайман аты мультик да. Элмурат мультик. Суап келе койчу магазинге барып дедилер. Өзүмчө эсепте кыйын болуп 500 сомго полный суу албайм да. Алсам 200-300 сомдук суу алам, калган сдачаны ойлоп. Тынарга сдачаны эмне алып келейин десем, сдачаны костюмчум алып кийип ал дейт. Тамаша сөзгө жетчен экебиз да. Күлө берип бизде кызыктуу окуялар көп негизи чындыгында. Илгери жаңы жерде Бишкекте концерт коюп барып, анан биз шляпа кийебиз да, 5 айлык кулдар тоочу, жаллак шляпа, кара костюмдар анан концерт койдук. Мен формам чечпедим эле да. Балдар чечти. УАЗ автобус. Эшикке чыксак, биздин администратор баланы 30-40 бала оруп алыптыр. Мен урабыз депчи. Менде шляпа. Колумда таяк бар. Чарли Чаплин немесиндечи. Бая биздин артисттер бая 30 балага бара албайт да, тен алып чыгып кетиш үчүнчү. Не кылыш керек? Машинаны жүргүздү, даяр турат, качыш керек да. Ода томгон деп бая балдарчы. Анан мындай кылдым, колумду мындай кылып алып, анан таяк даярып алып бардым. 30 баланын ичинечи. Дал бар, ол гайшийтин типичи. Ал көзө концертке кирген эмес экен да, 30чу. Эни көрмөптүр. Анда туугандар боруп койгула, мен бир тууганым болот эле, коюп койгула. Бир тууганым бар дедим да. Десе бая бала да мени карап, таң калып турат да. Анан же кармадым да, тийбеди. Врачкаң бар экен деди. Пешиниң ачык экен, сен бул болсо сени жайлайт элек дедилер. Акырын кармадым да, мен да жиндим да. УАЗга чейин ошентип барсам болбойбу дейм да. 15 метрде экөө чуркадык да.
Машинаға чыркап. Машина жүрді, машинаға чықтық, таштар, даң-дуң-дуң-дуң. Bir баланы ситуацияны алып шығып кеткенмін да. Ат қырған бойынша кеттіңіздер да, Өмір естен кеткіс болды да. Гастрольда ушундай окуялар болот бизде. Артист деген жашоодо дагы баягы чыныгы ролду аткарат. Шок жигит, өрт жигит болуп тур да. Ушундай болгондо жакшы. Негизи ар бир концерт же болбосо бир маданий иш-чаралар сөзсүз мына ушундай бир эсте каларлык окуялар менен коштолот да. Ар бир концерттен кийин же бир иш-чарадан кийин көпкө чейин эстеген сайын чогуу туруп алып күлүп ушинтпедик белек деп мындай окуулар негизи далай болсо керек. Ал убакта биз катуу гастролдойт элек да. Тынбайт элек гастроль депчи. Себеби анда сүрөт жок болчу да, афишачы. Жөн эле мындай группанын аты жазылат эле концерт деп. Кыдырат эле Кыргызстанды, эл келе берет эле. Аншлаг барган жер. Сөз аншлаг болгон жерде эме болот эле, бирок эл келет эле да. Азыр башкача. Айылдарда гастролдогон эч ким жок. Негизи жакшы болуптур, досторун алып чыгып кетип. Ооба, азыр коюлдар айтып калышат да, мурда элди күлдүргөн оңой болчу дейт да. Анткени телефон жок болчу. Азыр биз бир номерди аткарып, экинчи концертке чейин ал жетпейт дейт да. Ошол эле күнү тартып туруп эле интернетке салып коюшат, анан болду, ал номериң эскирип калат дейт да. Ооба, сиз туура айтасыз, интернет өнүккөн заман. Сразу тартат азырчы. TikTok'ка чыгып кетесиң, же нары чыгып кетесиң. Программа пиширек чыгып кетет же. Ошону чыгарбаштын жолдору бар эми. Анын үчүн даярданып эч кимге көрсөтпөй жана уральский пельмени деген бар го. Ошо сыяктуу кылып туруп, бир жерде элди топтоп берип, тарттырган бир айдаш керек да. Ошо сыяктуу кылып, ай сайын жаңы программа менен өтүп турса жакшы болот. Чачыран болбой. Мурда айтып калат да кудулдарчы, мисалы биз бир номерди 2-3 концертке чейин ошол номерди койчубуз. Азыр бир номерди коюп, кийинки концертке керек болсо, мисалы сиз айттыңыз да, ошто болду, анан бул жака жаңы деп. Оштого аткарган номериңиздер эскирип калды да, кийинки. Азыр тез да, бардык нерсечи. Тез болот, тез тарайт, тез чыгат, тез жок болот, тез эме да. Интернет ушундай өнүккөн заман. Элдин баары үйдө отуруп телефон менен концерттерди көрүп алат, азыр барбайт көп жери. Күлдүргөн кыйын болгон аз келгенсип, көпчүлүк учурда мен телефондон көрүп алам, YouTube'га чыгарышат да, ошондо көрүп алам. Биз кеч жакын айылдарга концерт койдум да мен. Анан эми келдим 50% да зал. Анан ошол жерде балдардан сурадым да, эмне концертке келбей атасыңар? Жакында да концерт келет десем, биз телефондон көрүп алабыз. Ошол акчага интернетке акча салып дейт. Айылда 200 сом. Ошондо 200 сом кошту, бир айлык улап алып жыргайбыз дейт. Угуп калдым эми, телефонду мисалы мен концертке барсам, камераны WhatsApp'тан чалып коюп, кийинки адам үйдөн көрө берген учурлар дагы болгон окшойт. Болот, сөзсүз болот. Кодулдардан угуп калып күлдүм эле да. Сөзсүз болот, ошентип көрүшөт. Бирөөнү жиберишет, калгандары телефондон көрүп коюшат. Ооба, видео звоноктон. Азыр бардык адамдар элдер тез жаңылык көргөндө ашыгып турушат да. Азыр эмне болуп кетет экен. Даже үйдөгүлөр, даже анчасында курортторго эметип калабыз да. Коттедждегилер келбей калса, кошуналарына видео звоноктон басып коюп, кармап отура берет да. Ооба. Концерттеги туугандарына көбүнчө байкайм да мен. Мен тамашалап коем. Видео звонок беже дейм, ооба, айтың, эмбактан которуп койсун дейт. Жубайы келсе, жолдошуна чалып, концерттемин. Биздикилер сөз мактап көмөй калат го. Мен концертте отурам деп телефон менен өзү баштайт го. Ооба. Бирок ал дагы унчукпай көрөт, бирок концерт көрүп отургандар, бирок жакшы да, бир жагынан ал үйдөгү отурган адам дагы концерттегидей маанайда отурат да. Терезо көргөндө болуп десең. Ооба. Анан өзү көрбөй дагы жолдошуна иймелип, же келинчегине иймелип, чогуу концерт көрүп аткан сонун көрүнөт экен жакчу. Үй бүлөдөн бирөө келсе. Жакшы көрүнөт экен. Ооба, мен өзүмчө мага жакты да. Бизде да ушул случай болот да, экөөбүздө. Жалоотто турабыз да, жалоотто жашайбыз көп жылдар. Анан концертке барып калам, бул үйдө болуп калат. Бул да билет да, концерт канчада башталышынчы. Өзү деле баштан өткөн. Чалат.
сөз кармап турасың да, жоктон 5 мүнөт болсо дагычы. Көрүп алайын дейт да. Кандай эмеде болуп атат, бир сыйра көз жүгүтүп коет экен да. Артисттердин эң эме жери бар. Кандай болуп атат деп сурайт да, анан канча адам келди дейт да. Сразу залды көрсөтүш керек да. Чынар айым, сиз өзүңүздүн жеке концертиңизди дагы берген экенсиз. Бул боюнча айтып бербейсизби? 2024 25 бердик а? 22 бердик. 2022 жылы концерт бердик. Чынара менен Элмурат Күлкүмөн Нурсунат деп экөөбүз бирге Жалал Ат шаарында. Андан кийин 2025 бердик. 2024 бердик. Өзүн жеке концертин берди. Январь айында 25. Жок, 24 мартта берди. Ой, 24 Өзүнүн отчеттук концертин берди. Жалгызындай. Андан мурда деле өзүнүкү болгон, просто мени кошо алган да. Сүрөткөчү. 24-6 майда берди. Өзүнүн концертин берип, оркестрлар менен даярданып, өтө жакшы бир концерт берди. Жандуу музыкалар чалган. Жандуу. Оркестр менен жандырдап, комуз менен ырдап, эстрадный варианттарда. Бул өзү да уюштуруучу жактан жакшы да. Бул өзү уюштуруп, өзү чуркап, өзү ырдап, өзү даярданган үчүн өтө чоң нагрузка болду бугачы. Бир менеджер деп коет го. Ошондой болгон жок да, өзү болду да. Баарын өзү жасады. Мен экөөбүз чогуу концерт бердик, андан кийин мен концерт бердим. Анан 2025 деп адашып калган сөз жакында ушул атабыз дагы. Атам концертин бердик. Ошто 2025 февралда. Ошол атабыздын концертин бердик. Эми буюрса дагы жакшы тилек кылып турабыз, ушул Элмураттын концертин беребиз деп. Сиздин жеке концертиңизди бере элексиздер негизи? Жок, мен азыр даяр эмесмин. Чоң даярданыш керек. Мен айттым, сен даярсың. Бул мени күйлөп атат. Бул мени күйлөп атат азыр. Даярдан чындагандай. Азыр Каныбек, дос эмелер менен, чыгармачыл балдар менен да сүйлөшүп, ушул тууралуу сүйлөштүк. Мен койгондо да бир жакшы игроктор керек го. Жакшы программа менен коюп, элдин эсинде кала турган бир мыкты концерт болсун дейм да. Жакшы деңгээлде. Сен даярсың, концерт койсоң болот деп атып кулагыңызга куюп атып даярдап койгон окшойт да сизде. Ой, даярдап келатат. Давай, бол деп. Мен быш элекмин деп коет мунун сөзү. Ай, сен бышып гүлдөп кеттиң, гүлдөп атасың, бүрдөп атасың деп коет. Очерет быйыл сеники дейт, коет деп коем. Буюрса сонун концерт болот. Бизде болсо WhatsApp'та суроолор бар экен. Ачып окуп көрөйүн, э? 0535 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Ыраазычылык билдирем, сонун ырдап берди дейт. Кийинки коногубуз 706 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Концерт боюнча кененирээк информация берип коюңуздар деп жазыптыр. Маалымат сураттыр. Дейт алмай. Жооп бересизби? Кайсы ондагы? Ошону суралат го. Урматтуу туугандар, кайра баштан айтып коеюн дегендей. Белгилүү Куудул Рахман агайыбыздын 70 жылдык юбилейине арналган Куудулдар сынагы финалный Бишкекте болот. Ал жюрилер ал жерде Күмөндөр Абылов агайларыбыз, Абдулла Иманкулов, Жамбыл Камчиев, Келдибек Ниязов, Борончо Кудайбергенов, чоң биздин устаттарыбыз жюри болот. Ушулар чечет. Анын үстүнө бүт 15 Куудул бүт баары жаңы программа менен катышат. Өтө сонун деңгээлде өтөт деген ишенем. Ар бир номерге белгилүү бир убакыт берилгенби? Берилет, сөзсүз. Интермедияга 10 канча мүнөт, жеке номерге 10 мүнөт ушундай да. Интермедияга 13 мүнөт берди, ошто. 10 мүнөттөн 13 мүнөт чейин. Эки номер аткарасыздар. Жок, биз ал экөөбүз интермедия ойносок, бизге 13 мүнөт берет мисалы. Же 12 мүнөт. Жеке номер болгондо. Жеке Sony деп коет го, аларга 10 мүнөт. Азыр убакыттарын өздөрү айтат да, жакындай берсин. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, 10 майда буюрса Кожомкул атындагы спорт ордосунда белгилүү Куудул Рахман Разыковдун 70 жылдыгына арналган Куудулдардын фестиваль сынагы финалы өткөрүлөт экен. Ал жакта баш байгеге унаа коюлуптур, атайын белгилүү Куудулдун баягы чыгармачылыгын сыйлаган инсандар мына ушул жерде буюрса сонун концерт берет экен. Сиздер дагы мына ушул концертке барып жашоодогу кыйынчылык, депрессия, стресс деп калабыз го, анан кээде өзүбүзчө эле чарчай беребиз. Мына ушундай учурда сөзсүз концертке барып, анан калп эмес, концертке барганда Куудулдардын концертине чындап
күлүп келесиң да. Мына ушундай атмосферага кабылгыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө Кожомкул атындагы спорт ордосуна концертке баш багыңыздар 10-май күнү барсаңыздар болот экен. Сөзсүз келиңиздер. Алып баруучу кыстарып кетейин. Алып баруучу Тынар Курбаналиев акебиз менен агайыбыздын баласы Канек Разыков алып барат. Жакшы экен. Дагы бир ырдап берсе болобу деп аяк 78 абоненти жазыптыр. Ырдап берсе жакшы болот эле, мен ыркым келди. Ырдап берейин. Кайсыл ырд ырдайбыз? Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкы чынары деген чыгарманы аткарып берейин. Кана кетти. Asıl bir tokum mingenim, salkındır jaylo жүргөнүm, эрикtim жылкы кайтарбай, кайдасың келчи сүйгөнүм. Эрикtim жылкы кайтарбай, кайдасың келчи сүйгөнүм. Çöptün türlörün, men jıttayım jıpar güldörün, sanadan takır çıkpadın ay, sağındım gelçi süygönüm. Sanadan takır çıkpadın ay, sağındım gelçi süygönüm. Kalsa cilgi calbırak, ırgışta ürkü targımak, süygönüm kaçan gelit debay, ay karay köktün caldırap. Süygönüm kaçan gelit debay, ay karay köktün caldırap. Sen çavan, kıykırıp doğuşun salam, өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндө өссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндө өссүн гүл заман. Örkümde össün bir zaman. Азаматсыз. Браво. Ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, мына ушундай биздин телекөрүүчүлөрдүн урматына, биздин телеканалга тагыраак айтканда Таңкы Регион деген көрсөтүүбүзгө келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык, ийгилик чыгармачылык, Опол тоодой мартаба каалайбыз. Анан мына ушул алдыдагы 10-майда өтө турган фестивальда баш байгени жеңишиңиздерге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Ар бир телекөрүүчү дагы ушул нерсени каалайт болуш керек. Ушул бүгүнкү коноктор баш байгени жеңип алса экен деп турган болуш керек. Биз дагы мына ушундай тилектерибизди айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Атайын Жалал Абадтан бери бизге конокко келген сыйлуу конокторубуз биз менен маек курду деп айтайын. Элмурат Металипов, Куудул Парадист, ошондой эле Чынара Ырсалиева, Ырчайым бүгүн бизде конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабаңыз, кадырман телекөрүүчү. Кийинки конок менен кайрадан баарлашабыз.